Мына машыгуу мына бир айдан ашык убакыт чогуу жүрдүңөр. Рустам Тыналиев, Манас Ниязов менен ага чейин улуттук курама командада машык болду. Анан ошол машык учурунда кандай кеңештерди уктуң, кандай бир сабак алдың, тажрыйба алдың ошол Манас Ниязов, Рустам Тыналиев, Кубаныч Султан уулудан? Бул байкелер өзүбүздүн эле агабыз Кубантай байке, Рустам байке самырдан болот, өзүбүздүн эле байкелер десем болот. Кеңештер көп эле айтышат. Мурун кичинекей кезде ушу кыял болчу, Манас байкелер менен чогуу жолугуп, мындай сүйлөшүп отуруш. Азыр ошол кыялдар да орундалды десем болот. Акыл заттарын көп айтышат. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Сборныйда жатканда деле курама командада ошол жерден 3 ай даярданып, ошол 3 ай ортолугунда мага бир ат келишпей койду так. Анан ошол жерден бүт жапатырмак байкелер биригип, тиги атты менен, бул атты менен мыктап ошентип каралашты да магачы. Ошол жерден кандай десем болот? Аябай мындай ичимде мындай жагымдуу сезим болгон да. Манас байкени айта кетсек, Манас байкеден эмне үлгү алдым? Ушу өтүп кеткен эле көчмөндөргө даярданып атканда, залга барып тренировка кылып, машыгуу кылып атканда, баарыбыз кылып бүткөндөн кийин ушу Манас байке мындай карап турам да. Биз кылып бүткөндөн кийин өзүнчө дагы бир жарым саат калат. Ушу спортко өзүн арнап коюптур көк бөрүгө. Ошонун таасир алдым десем болот. Ошо мындай талыкпайт экен, талыкпаган мээнеттин аркасында ушул нерсе жатат го дейм. Аябай мындай күчтүү, сабырдуу да адам экен, мындай мыкты адам чындыгында. Негизи эле улакчылардын баары мыкты. Ушу эмелерге эле чектөө болуп атат окшойт, бирок айыл жергелеринде той аштарда улак өтө эле атат. Анткени бизде Таластын ылдый жаанда талпак өтүп атат. Күндө эле болуп атат, ал жакта күндө чабылып атат. Тайказандар деле чабылып калып атат. Биз өйдө жакта биз талпак чаппайбыз да, биз тайказан чабабыз. Бизде деле өтүп атат. Ама республикалык деңгээлде ошол жакта өтпөй жатат да. Ошто деле эми баягы соц тармактардан көрүп калып атабыз. Ошто деле аламан улактар өтүп атат. Тойлор өтүп атат. Тойлор өтүп атат. Үйдүн көрүнүшү. Алдындагы казер